Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2024 жылы өлкөдө баа туруктуулугун жана макроэкономикалык туруктуулукту, ошондой эле банк жана төлөм системаларынын туруктуулугун камсыз кылуу боюнча натыйжалуу иштерди жүргүзгөн. Инфляциялык процесстерге, тышкы факторлордун таасирине карабай, Улуттук банк тарабынан жүргүзүлгөн тең салмактуу акча кредит саясаты белгиленген милдеттерди толук аткаруу аркылуу инфляция деңгээлин 5-7% максаттуу көрсөткүч чегинде кармап турууга өбөлгө түздү. Ошентип 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча жылдык инфляциянын деңгээли 6,3% түзгөн. Ал эми жыл башында бул көрсөткүч 7,3% өлчөмүндө катталган. Баа туруктуулугун камсыз кылууда Улуттук банктын эсептик чени маанилүү роль ойнойт. 2024 жыл ичинде эсептик чен 13%дан 9%га чейин төмөндөтүлгөн. Бул өлкөдөгү экономикалык жигердүүлүктү колдоого, ошол эле учурда инфляциялык процесстерди контролдоону улантууга мүмкүндүк берди. Отчеттук жылда эл аралык резервтердин көлөмү 5 миллиард АКШ долларынан ашып, тарыхта болуп көрбөгөн эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Бул көрсөткүч жыл башынан 57,2%га же 1,8 миллиард АКШ долларына көбөйдү. Улуттук банк 2024 жылдын жыйынтыгында 45 миллиард сомдон ашык өлчөмдө рекордтук пайда алды. Банк секторунда негизги көрсөткүчтөрдүн туруктуу өсүшү белгиленген. Банк секторунун суммардык активдери жыл ичинде 32,8%га көбөйгөн. Экономиканы жигердүү кредиттөө улантылган. Банктардын жалпы кредит портфели 32,2%га өсүү менен 340,7 миллиард сомду түзгөн. Халктын банктарга карата ишеними жогорулап, ага жараша банктарда сакталган каражаттардын көлөмү көбөйдү. Депозиттердин көлөмү 2024 жыл ичинде 37,3%га жогорулоо менен 592,4 миллиард сомду түздү. Банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча натыйжалуу чаралар көрүлдү. Региондор тиешелүү инфраструктура менен камсыз болуп, бул жарандарга төлөөлөрдү, жөлөк пулдарды өз учурунда алууга жана башка санарип банк кызмат көрсөтүүлөрүн колдонууга мүмкүндүк берди. Дагы бир маанилүү кадам болуп, бул мобилдик тиркемелер жана интернет банкинг аркылуу акча которуулар үчүн комиссия алуу токтотулгандыгы. 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча 9,1 миллион даанадан ашык банктык карталар чыгарылган. Бул 2023 жылдагыдан 31,7%га көп. Соода тейлөө ишканаларында 62,8 миңден ашык QR-код орнотулган. QR-код аркылуу төлөмдөрдүн көлөмү 26 эседен ашыкка көбөйгөн. 2024 жылы 88,4 миллиард сом суммасында 67,8 миллион төлөм ишке ашырылган. Ошентип Кыргызстан Борбордук Азиянын банк секторунда QR-код аркылуу төлөмдөрдү жана акча которууларды жүргүзүү жагында лидерлик позицияга чыккан. 2024 жылы санарип сом долбоорун ишке ашыруу иши олуттуу илгерилеп, ал улуттук валютанын кошумча формасы болуп калат. Санарип сомдун укуктук статусу жөнүндө мыйзам долбоорлору жогорку кеңеш тарабынан каралууда. Улуттук банкка 2024 жылы жарандардан 2000ден ашык кайрылуу келип түшкөн. Алардын ар бири объективдүү каралып, консультациялык укуктук жардам көрсөтүлгөн. Улуттук банк жарандарды финансылык алдамчылыктан коргоо максатында онлайн кредиттөө учурунда токтотуп туруу мезгилин киргизген. Ошентип 2024 жылдын акырына карата Улуттук банк өлкөдөгү баалардын туруктуулугун жана макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча негизги максатына жетти.